Assalamu alaikum. Ben sizlerge bugün bu редуктор жөнүндө айтып бергим келип атат. Редуктор деген бул мотордун неменин муравейдин жүрөгү. Мындайча айткандачы редуктор. Редуктор деген ичинде зубчиктери болот. Могу ичинде полный ичинде зубчиктери болот. Зубчиктери 3-кө 4-кө бөлүнөт. 6 зубчик, 18 зубчик, 20 зубчик, 23 зубчик деген. Бул редуктор. Так, бул жагына редуктор жана мостко келип отурат. Мостко. Бул жагында бир жагы сайылат, бул жагында бир жагы сайылат. Редуктордун немеси, бул жакта зубчиктер зубчик сайыла турган жерлери бар, мына бул жагында. Дагы бир жагы бул жагында деле ушундай. Бул редуктор бул муравейдин жүрөгү болот. Бул жагына мотор келип коюлат. Мунун ичине мотор салынат, мынакей. Бул жерге мотор салынат. Мотор, анан бул жерге прокладка түшөт, мотор түшөт, мотор салынат. Анан мен силерге айтар дегеним, бул редуктор эмнеден бузулат? Редуктор бул так могу деген редуктордун повышенный, пониженный эмеси. Бул жерде трос болот. Трос. Ушуну көбү билбейт экен. Ушуну деген баратканда, мисалы үчүн муравей жүрүп баратканда, буну деген кошпойт. Если буну кошкон болсо, мунун ичинде зубчиктер бар. Мен видеолордо жөнөтөм да зубчиктерди. Зубчиктер жүрүп баратканда бири-бирине неме болот дагы жээлип калат. Анан муну эме редуктор кырылдай баштайт. Звук чыгарат, дар этипчи. Анан дагы бир жагын айтайын. Бул жерден май төгүлөт. Редуктор мындай болуп ичине түшөт, мындай болуп. Бул жерде мост турат. Мына мен силерге айтсам, бул жерде мост турат, бул жагында мост турат. Редуктор мунун ичине кирет. Бул жагынан мотор салынат. Бул жагынан мотор салганда, мисалы үчүн зубчиктерин кайта билсек болот. Зубчиктери өзү жазуу бар. Мунун жандарында жазуу бар могу жерде. Өзүнүн зубчиктери. Мисалы үчүн мен силерге айтсам, мисалы үчүн могу мынакей 20 зубчик. 20 зубчик, мынте 20 деген жазуу бар. 20 зубчик китайский. 20 зубчик бул. Мунун ичинде 20 зубчик бар. Мун энди муну мостко салгандан кийин могу жерге мотор коюлат. Мотор. Бул жагына тросу бар өзүнүн. Бул деген тросу. Ошол самый главный бул деген 4кө бөлүнөт деп айттым аны. Энди могу жерден май коюштун себеби. Биз майды деген 3 ай, ашып берсе 4 айда могу жерден төгүп, кайра бул жагынан куюш керек. Ар бир редукторда өзүнүн жазуу бар могу жерде. Канча грамм май коюлуш керек. Ушул жерден билсе болот. Мисалы үчүн 100 грамм, 200 грамм, 500 грамм, 300 граммдык майларчы. Ана ошол